Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2017-жылы чыккан коркунучтан кыймылдай албай калгандар аттуу тасманы көрөбүз. Анда эмесе даяр болсоңуздар дароо эле баштай берели. Аргентина өлкөсүнүн Буэнос-Айрес аймагы каарманыбыз Клараны көрөбүз. Аял киши үйдүн иштерин жасабаш керек, эркек менен укугу бирдей деп эле татынакайлы күйөөсүнүн келишин күтүп идиштерин жууп жаткан. Ошол учурда эле саркынды суулар агуучу түтүкчөдөн ар кандай үндөр угула баштайт. Бир мезгилде Кларанын күйөөсү Хуан келсе, ал күйөөсүнө болгон окуялардын бардыгын айтып, бүгүн күндүзү кечке кулагыма ар кандай үндөр угулду. Кадимкидей эле адам сүйлөп жаткандай, ал жакында сен өлөсүң деп сүйлөп жатты. Сен дагы угуп көрчү десе, Хуан дагы укканга аракет кылып, бирок кулагына эчтеке угулбай. Бул жердин түтүкчөлөрү аябай эски экендигин билесиң, балким жөн эле үндөргө окшошуп кеткендир. Анан дагы кошунабыз Вальтер күнү түнү үйүн оңдой берет го. Ошондон дагы болушу мүмкүн деп аялын сооротуп уйкуга кетишет. Бирок Клара түнү окумда дүңкүлдөгөн үндөрдөн ойгонуп ажатканага жөнөп, ошол учурда Хуан дагы ойгонуп дүңкүлдөгөн үндөрдү кошунасы Вальтерден көрүп, ага жини келип дубалдарды чапкылап, бирок андан деле таасир болбогондуктан эшикке чыгып, Вальтердин коңгуроосун басып, үйүңдөгү куруу иштерин күндүзү жасачы, адамды уктатасыңбы же жокпу деп кыйкырынып кирип кетет. Бирок каарманыбыз үйүнө киргенден кийин гана дүңкүлдөгөн үндөр кошунасынан эмес экендигин билди. Ал ажатканага кирип, аялынын жерден көтөрүлгөн абалда эки дубалга чапкыланып жаткандыгын көрөт. Хуан аны токтотууга аракет кылып, бирок аялы өзүн деле билбей өлүп калыптыр. Бул окуядан кийин Хуан жиндиканага түшүп, анын үстүнө териштирүү иштери башталып, Хуандын айткан сөздөрүнө тергөөчүлөр ишенбей, андан сурак алуу үчүн окумуштуулар дагы келишип, адамдардан сырткары экинчи аламды изилдеп жүргөн адамдар келип дагы маалымат ала башташат. Анткени Хуандын айтып берген сөздөрү акылга сыйбай турган нерселер эле. Кийинки көрүнүштө Хуандын үй бүлөсү менен болгон окуяга чейинки окуяны көрө баштайбыз. Бул каарманыбыздын аты Вальтер, Хуандын кошунасы. Анын үйүндө 2 жумадан бери түшүнүксүз окуялар катталып, ал тынч деле уктай албай. Күн сайын ар кимге коңгуроо кылып, кайдан жардам алышты билбей жүргөн. Анткени Вальтер мындай маселени ким чечерин түшүнбөй, же үйүнөн кетип кала албай, түнү уйкусу канбай коркуп жашап жүрө берчү. Кээ бир учурда Вальтер уктап жаткан мезгилде анын керебети кыймылдап, эртең менен ойгонгон учурда буюм тайымдарынын бардыгы бир жерге үйүлүп калган болот. Көрсө ушундай буюмдардын кыймылдаганынан чыккан үндөрдү кошунасы Хуан аны үйүндө оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатат деп ойлоптур. Бир күнү Вальтер үйүндөгү болуп жаткан маселени чечип бере ала турган адам бар экендигин билип, ага коңгуроо кылып, бирок ал адам мага так далил керек дегендиктен каарманыбыз атайын видеокамера сатып алып, үйүнө келип уктоордун алдында аны жандырып уйкуга кетет. Бирок Вальтер уктай эле жарык өчүп, маселе башталды окшойт. Бирок Вальтер кандай болбосун уйкуга кетип, бир мезгилде дүңкүлдөгөн үндөн ойгонуп, шкафтын үстүнүн камерасы кулап калгандыгын байкап, дубалдан белгисиз жандыктын көлөкөсүн көрөт. Анда каарманыбыз дароо эле тапанчасын көтөрүп келип, камерага тартылган тасманы көрө баштады. Тасмада түшүнүксүз жандык анын керебетинин алдынан чыгып, аны бир топко карап турат дагы шкафка кирип кетиптир. Ошол мезгилде эле каарманыбыздын артындагы шкаф ачылып, Вальтер тапанчасына жете албай калды. Бул көрүнүштөн кийин тасма 3-чү окуяга өтүп, каармандарыбыз жашаган көчөдө жаш балдар топ ойноп жатышкан. Бир мезгилде алардын тобу Вальтердин короосуна ыргып кетип, балдардын бири топту алганы келип, ал жерден суу ичип алууну чечет. Ошол мезгилде эле Вальтер терезеден карап, жанагы балага ар кандай сөздөрдү сүйлөп, ал бала чочуп кетип, аркага басып бара жаткан мезгилде аны автобус сүзүп кетти. Жаш бала ошол жерде каза болуп, жалгыз баласынан айрылган Алиса кайгыга батып, тажыя өтүп 10 жаштагы баланы жерге беришет. Бул окуядан 4 күн өтүп, окумуштуулардын бири Ханого түнү окумда коңгуроо келди. Ага тааныштарынын бири тергөөчү Фунес коңгуроо кылып, окуя болгон жерге чакырып, мага сен гана жардам бере аласың, эми аны азыр түшүндүрүш кыйын, окуя болгон жерге келчи десе, Хану дароо жөнөп, буга чейин жалгыз баласынан айрылган Алисанын үйүнө барат. Ал жерге келген тартип сакчылардын жүрөгү түшүп, Алиса дагы коркуп олтурган экен. Анда тергөөчү Фунес жагдайды түшүндүрүп, бул жаш баланын тажыясына мен катышканмын, аны жерге көмгөн учурда дагы бар элем. Бирок ал бүгүн түнү үйүнө өзү келип, мурдагы тамактанган ордуна олтуруп алыптыр. Апасы эмне кылышын билбей, анын алдына тамак ашын коюп бериптир деп жомок сыяктуу нерсени айтып берет. Бирок бул эч кандай жомок эмес, чындык болчу. Анткени жанагы жаш бала олтурган жеринде дагы деле бар эле. Каармандарыбыз болуп жаткан окуянын үстүнөн ойлонушуп, келген окумуштуу эч кандай түшүндүрмө бере албастыгын айтып, бул жерде бир гана күмөн бар, апасы өзү казып алып келиши мүмкүн. Анткени мындай учурлар көп болгон, баласынын өлүмүнө чыдай албай аларды казып алышат.
Башкысы бул маселени көпкө созбой баланы дароо эле көмүп салыш керек. Муну кошуналары деле билбей эле койгону жакшы деп жарыкты өчүргөн мезгилде баланын алдындагы чөйчөктө турган сүт төгүлөт. Демек баланын кыймылдап жаткандыгы белгилүү болуп, маселени тездетишибиз керек деп ойлонушуп, ал убакта таң атып кеткендиктен Фунес адамдары менен мүрзөгө барып көмүүгө даярдык көрүүгө жөнөйт. Окумуштуу Хано болсо өзүнүн тааныштарынын бири окумуштуу Альбрехти ал жерге чакырды. Бул аял ушундай түшүнүксүз иштерди изилдеп, экинчи аалам тууралуу көп нерсени билет экен. Ошондуктан ал үйгө келип эле бул жерде өлүк жыттанат го деп билип калды. Анда Хано ага баланы көрсөтүп экөө олтуруп сүйлөшө башташат. Окумуштуу Хано буга чейин өзүнүн башынан өткөн окуяларды айтып берип, мен буга чейин 20 жаштагы өлгөн адамдын денесин изилдегенмин. Анын башына ок тийип өлгөн экен. Мен аны изилдеп жаткан мезгилде жанагы бала ойгонуп колумду кармап жиберген. Мен бул окуяны бир жагынан түшүнбөсөм, экинчи жагынан маани бербегенге аракет кылып, андан башка дагы бир так эле ошого окшогон окуя башымдан өткөн. Ал учурда 2 күн мурда өлгөн аксакал кишинин денесин изилдеп жаткан мезгилде ал киши ойгонуп кетип, өзүнүн өлүмүнө баласын күнөөлөп кайрадан өлүп калган. Мен ошондон кийин кээ бир учурларга маани бербей турган болуп калдым. Анткени бул нерсеге биздин башыбыз жетпейт экен. Анткени экинчи аламда эмне болуп жаткандыгын биз билбейбиз да. Ал нерселерге көп деле көңүл бурбай өткөрүп жиберген жакшы. Ошондуктан бул баланы дагы көмүп коюшубуз керек. Менимче ошентип эле маселени чечебиз деп жанагы баланын денесин тондургучка салып коюшат. Бир мезгилде ал жерге тергөөчү келип, тондургучтан баланын ыйлап жаткан үнүн угушуп, анан дагы тондургуч дүңкүлдөп кыймылдап жиберет. Ошол убакта эле окуя буга чейин жиндиканада сурак берип жаткан Хуанга өтөт. Көрсө кошуналары Вальтер менен Алисиянын окуясы Хуандын окуяларына чейин болгон экен. Ошондуктан бул ишке тергөөчүлөрдөн сырткары окумуштуулар киришип, бир көчөдө жайгашкан 3 үйдө түшүнүксүз окуя болгондуктан ал жерде изилдөөнү чечишип, үйдүн ээлеринен уруксат сурап ал жерде убактылуу жашай башташат. Альбрек аялы өлгөн Хуандын үйүндө жашай баштаса, окумуштуу Хано баласы өлгөн Алисанын үйүндө жашап, алардын катарына кошулган дагы бир окумуштуу Розентак менен тергөөчү Фунес биригип, үйүндө белгисиз жандыкка жолуккандан кийин жок болуп кеткен Вальтердин үйүндө жашап калышат. Бирок мындай абалга тергөөчү Фунес такыр эле чыдай алган жок. Анткени алар эмнени издеп жаткандыгын түшүнүшпөй, окумуштуулар болуп жаткан окуяларга түшүндүрмө табышыбыз керек десе, Фунес ал нерсеге аралашкысы келбей, кеткиси келе баштайт. Анткени каарманыбыз көзгө көрүнбөгөн нерселерден аябай коркчу. Ошондуктан ал жолдун экинчи бетиндеги үйдө жүргөн Ханого коңгуроо кылып, мен бул жерден кетемин деп айтып, Хано ал тарапты карап сүйлөшүп жатып терезеден түшүнүксүз жандыкты көрөт. Ал жандык терезе жок учурда көрүнбөй, терезеден караганда гана көрүнүп, бир мезгилде Ханонун терезесинин алдына келип калгандыгы байкалды. Бул окуядан кийин такыр эле жүрөгү түшкөн Фунес мен кетемин деп жатса, Розенток аны токтотуп, мен издеген жандыктын уюгун таптым. Бул керебеттин астын карасаңыз десе, ал керебеттин астында эч ким жок экендигин көрөт. Бирок Розенток сөзүн улантып, ар бир жагдайга эки көз караш болот. Эми жүрүңүз капталынан карайлы деп керебеттин капталынан караган мезгилде белгисиз жандыктын бутун көрүшөт. Муну көргөн Фунестин такыр эле жүрөгү түшүп, Ханого барып, бирок аны таппай, шкафтардын биринин ичинен көздөрү канаган абалда Ханону көрөт. Фунестин эми жүрөгү такыр эле түшүп калды окшойт. Ошондуктан ал Альбрекке барып болгон окуяларды айтып бере баштады. Бул убакта Хуандын үйүндөгү дубалдагы тешикти изилдеп жаткан Альбрек Фунести сооротуп, сиз көргөнүңүздүн бардыгына эле ишене бербеңиз, бирок бул жерде чындыгында абал оор экен. Башка ааламдагы күчтүү жандыктар биздин ааламга кирүүнүн аракетин көрүп жатышыптыр. Аларды кандай токтотуш керек мен деле билбеймин деп жаткан мезгилде дубалдан белгисиз кол чыгып Альбректин мойнун толгойт. Ошол жерде Альбрек дагы өлүп, ансыз деле коркуп калган Фунестин жүрөгү кармап, дубалдын жаракасынан белгисиз жандык чыгып келе жатса дагы каарманыбыз ордунан тура албай эле жатып калат. Бул убакта кезек Розентакка дагы келди окшойт. Анткени ал дагы изилдөөсүн жүргүзүп жаткан мезгилде артынан шкафтын эшиги ачылат. Арадан канча убакыт өттү, белгисиз Фунес ойгонуп дагы деле буюмдардын кыймылдап жаткандыгын көрүп, белгисиз жандыкты байкап эки жакка качып, терезеден Алисиянын карап тургандыгын көрөт. Бир мезгилде эле Алисия ал жакка кирсе, Фунес андан жардам сурап, менин жүрөгүм кармап калайын деди. Мени ооруканага жеткирип койчу десе, Алисия жүр мени менен деп унаасын алып жөнөйт. Каарманыбыз Алисиянын унаасына барган мезгилде алар буга чейин көмгөн баласын Алисия кайрадан казып алыптыр. Ал баламды жалгыз таштагым келген жок десе, Фунес андан качып өзүнүн унаасына олтуруп, бир топ алыска барып башынан эмнелер өткөндүгүнө түшүнбөй чылымын чегип өзүнө келип олтуруп калды. Каарманыбыз көпкө ойлонуп, акыр аягы күйүүчү майларын көтөрүп алып кайрадан жөнөдү. Ал биринчи эле Алисиянын үйүнө кирсе, ал өзүн өзү асып алыптыр. Анда үйлөрдү өрттөп жок кылам деген каарманыбыз ал жерге күйүүчү майларды чача баштады. Ал Алисия баласын эмне кылды экен деп анын бөлмөсүнө кирүүгө аракет кылып, бирок баланы көрүп жүрөгү түшүп, күйүүчү майды чачуусун улантып эшикке чыгып, ширеңкесин жандырган сайын эле өчүп кала берет. Көрсө анын жанына келген Хано ширеңкени үйлөп коюп жаткан экен. Кандай болбосун үй өрттөнө баштап, окуя бүтүп, бул окуядан кийин бир жыл өтөт.
Бул убакта аялы өлгөн Хуан дагы деле жындыканада олтуруп, ага 3 адам келгендигин көрөбүз. Алар Хуандан буга чейин аны менен сүйлөшүүгө келген адамдардын сүрөттөрүн көрсөтүп, андан соң Фунестин дагы сүрөтүн көрсөтүп, бул адам сиздин үйүңүздү жана 2 кошунаңыздын үйүн өрттөп жиберди. Бирок биз азыр анын кайда экендигин таппай жатабыз десе, каарманыбыз эки жакты карап, бул адам дагы силер менен келдиби деп суроо бере берет. Бирок келген адамдар артын карап эч кимди көрө алышкан жок. Он пришел с вами. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, кийинки тасмада жолугушканча аман бололу.